Айтемир Акимов 17 жашта. Өзү Анталия шаарындагы мектеп-лицейдин окуучусу. Кичинесинен тырышчаак, сергек жашоону жактырганын байкаган ата-энеси уулун спорттун бокс түрүнө беришкен. Биринчи жөн гана ден соолугу үчүн пайдалуу деген үмүттө машыга баштаган биздин каарман бара-бара бокска баш оту менен кирип, биринчи ийгиликтерди жарата баштады. Бокс өзү күчтүү болушту, согушканды үйрөтөт. Бокс эркек адамдын спорту. Шо мага кызык жагат. Саар менен 5-6да туруп 1 саат жүгүрөм же 2 саат жүгүрөм. Кийин окушка барам. Окуштан чыгып үйгө келем. Ока чейин кийин тренировкага барам. Достор, Анталия калаасындагы Атайын лицейде окуган окуучулар үчүн уюштурулган бокс боюнча турнирге келдим. Себеби бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул сиздер көрүп турган рингке Кыргызстандын намысын коргош үчүн биздин жигитибиз Айтемир Акимов чыкмакчы. Айтемир алгы! Айтемирдин алдыга койгон максаттары чоң. Келечекте ал ийгиликтерге жетишип, мекени Кыргызстандын желегин чет элде желбиретүүнү эңсейт. Ал үчүн талыкпай, чарчабай эмгектенүү үстүндө. Кыргызстанда туулуп өскөн, дүйнөдөгү бул спорттун түрү боюнча мыктылардын алдыңкы сабында турган Дмитрий Бивалды кумир тутуп, ошондой бийиктиктерди багындыруу анын алдыдагы максаттары. Менде талант бар дедим. Мен иштейин дедим. Менде дисциплин да бар экен дедим. Ошондо иштеп баштадым. Дмитрий Бивалды ошо мен эң жакшы көргөнүм боксерчу, ошонун стили баса жагым, мага жагат. Ошонун стилин үйрөнүш үчүн иштейт. Анталиядагы кыргыз коому 2 жылдан бери өз ишин алып барып, мигранттардын орчундуу маселелерин чечүү менен биргеликте боордоштор катышкан ар кандай иш-чараларга активдүү колдоо көрсөтүп келишет. Бүгүн дагы бул жерге Айтемирге дем күч берүү үчүн кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү келишкен. Анталияга келип, мындай өнлүү бир спорт таймашууларга катышкан биздин кыргыз спортчуларыбызды дайыма колдоого, жандарында турганга аракет кылабыз. Диаспорабыз чоң буйруса, ошондуктан эжелерибиз деле келет. Баягы улуттук кийимдерибизди кийип, элечек менен баягы кыргыз байрагын желбиретип турганда кадимкидей дем берилет экен да биздин спортчуларга. Ошондуктан бул буйруса жакшы бир адатка да айланды. Жалпысынан ала тоодон алыс жүргөнүнө карабай, ата журттун намысы үчүн аракеттенип, спорттогу алгачкы кадамдарын Кыргызстандын кызыл байрагы менен баштап жаткан мекенчил жигитибиз Айтемирге ийгилик каалап кетмекчибиз. Мурат Жолокеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.